Акылбек Сөмөгүч биз кечээ комитетте дагы кенен талкуу кылдык. Быйылкы жыл албетте жыйынтыгыңыздар жакшы болду абдан. Мен ийгилик каалап, эмки жылы ушул быйылкы темптен 2 эсе дагы ийгиликтерди жаратат деп ишенемин. Эми өзгөчө белгилеп да коюш керек да, өкмөттүн бул эми сиздер коллегиалдуу орган болгондон кийин налог абдан быйыл жакшы иштеди. Таможня жакшы иштеди быйыл мына. Министрликтерден айта турганыбыз МЧС быйыл биздин айыл өкмөттөр райондогу иштерди мен биз өзүбүздүн райондогу иштерди карап кандай маселе көйгөй болот жакындан жардамга келип атышты. Анан мэрлерден эми бюджеттин аткарган иштери боюнча Ош шаарынын мэрине бали дейбиз. Быйыл результат бере алды да. Дайыма жылдын жыйынтыгы менен министрлер, губернаторлор, мэрлер жыйынтык берген ошол жетекчилерди айтып коюшубуз керек, тепкилей бербей. Ош шаарынын мэри таптакыр чечилбей келген суу проблемасын чечти да. Туурабы? Анан эми шаардык кеңештин депутаттары кызматтан кетирүү тигүү деген маселелер көтөрүлдү. Ошого көңүл бурбай жакшы иштегенди иштете бериңиз. Мен колдойт элем да, ошондой күчтүү жакшы иштеген мэрлерди колдойбуз. Анан мен эми Бишкек шаарынын мэри жок, эми ал киши кетти, жаңы келди, Айбек мырзага ийгилик каалайм. Ошол быйылкы жылдын жыйынтыгы менен мурунку мэр жыйынтык көрсөтө алган жок. Айбек мырза быйыл мына тыгын маселесин чечет, чечпесе мартта кетет дедиңиз, эми кетпесин, чечсин маселени. Чечиш керек да. Кетирбей маселе чечтиреличи. Мен Айбек абдан тилектешмин ушу маселелерибизди чечишине. Анан муногу капиталдык салымдар беренеси боюнча айтсам, сиз 8 миллиард деп бизде быйыл дагы мына спорт комплекстер бүтүп атат. Кең талаада. Кудайга шүгүр. Эми жаңы жер айыл өкмөтүн экөөбүз жакшы билебиз. Ал жерде 16 000 калкы бар. 6 айыл. Жаштарыбыздын эле саны 6 000, 7 000. Спорт комплекс жок. Мен ошо капиталдык салымдар беренесине спорт комплекс быйыл жаңы жерге баштайлы. Арка айылыначы. Анан мектептерибиз бар. Мына 53-жылы мына МЧС булар бизге тиги чечим чыгарып берген жараксыз деген мектеп бар, Батыров мектеби бар. Сиз жакшы билесиз, Айкөл айылындагы. Ошол мектептин 53-жылы курулган. Бул эми срочно быйыл баягы Госстройда бар деле, Мырзабек мырза Жыпаркулов жакшы иштеп атты эле, неге кетирдиңер? Өзү барып көрүп, туура эже абдан акыбалы оор экен деп экспертизалары өтүп атты эле. Ушуну тездетип быйыл ошол Батыров мектебин киргизип берсек. Анан Разаков шаарынын үстүндө Тайлан айылы менен Акбулак айылы экөөнүн 2 айылдын мектеби дагы абалы оор. Мен айтып атам, бирөөсүндө 112 эле бала бар экен. Экөөнү бириктирип, аралыгы 2-3 километр эле бир мектеп куралы андан көрө деп атамын да. Ошол 2 айылга 2 мектепте отурбай, бир мектеп кылып туруп, 2 айылды мындай, бул эми биз баягы сыйлык оптимизация кылышыбыз керек да.